Добрый день. Вот здесь. Я думал, вы уже, конечно, мы завершили 18-й съезд нашей партии. Съезд прошел успешно. Несмотря на все препоны, у нас 380 делегатов приняли участие 170. Хотя, к сожалению, даже избранных делегатов в некоторых регионах запугивали, уговаривали не ехать на съезд. Куматтуу журналисттер биз мына азыр биздин 18 съезд өзүнүн ишин аяктады. Кудайга шүгүр татынакай өттү. 180 делегат шайланган, анын 170 келип берди. Бирок айтып кетишим керек, ушу шайланган делегаттарыбыз дагы үркүтүү, коркуттуу болгон да жерлерге барбагыла деп. Негизги чечимдер кабыл алынды, резолюциялар тийиштүү, күч органдарына кайрылуу кабыл алды. Андан тышкары эски мурунку политсоветтин укугун токтотуп, жаңы политсоветти шайлады. Суроолорго өтөлбөйлү эле. Алгач эле алат проектна. Көчөгө кабыл алынган экс-президенттин ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамга кандай комментарий беретиңиз? Ишмердүүлүгүнө бүтө чектөө киргизген жоболор бар турат. Эми ал чектөөлөр мыйзамсыз, конституцияга каршы келет. Бул сизге карата кылмыш ишин козгоого аракеттеп балайсызбы же кандай? Эми мындай да, мага мына берки фальшивый социал-демократтардан өзүңөр сураган турбайсыңарбы, негизги максат деп. Негизги максат Атамбаевди каматуу деп, ал партиянын аркасында билесиңер. Ошол эле Асылбек, Сооронбай, Жээнбековдор бар, иштүү пландар бар. Мен айтар элем мынтип, мен Кудайдан башка эч нерседен коркпойм да. Эгерде мага кылмыш иш козбойм деп атса, мына азырга чейин ондогон адамдар камалып жатса дагы, анда бир мага көрсөтмө ала албай атат. Алса дагы мага бир кылмыш иш козгош үчүн мен ал үчүн бир кылмыш жарашым керек. Мен Кудай алдында, эл алдында тазамын. Коррупция менен күрөшөм деп кыйкырып аткан азыр чындыгында коррупция менен күрөшпөй эле саткындар, сатпагандар менен күрөшүп атат да. Анан мынтип айтар элем, мына убагында бир акыныбыз 2 сапыр жазган. Саткандардын арасында болбой, атылгандардын арасында болду. Мына биз саткандардын арасында кошулбайбыз, аны өрөтчө атсын бизди, атылгандардын арасында болобуз. Почейин сиз ушул жарандык коомду бийликте турганда баягы сындап келгенсиз, ал жарандык коом, айрым жарандык коомдун өкүлдөрү менен ошол жакшы отурсуз, Азиз Сордоковчу. Анан сиз дагы ушундай биригүү жөнүндө кеп болуп атат, анан Мадумаров сыяктуу бийиктеги күчтөр менен биригесизби? Эми биз менен биригебиз деген ар бир адамга сүйүнөбүз. Өзгөчө мына жарандык коомду айтып калдым, албетте мен алардын жазган сөздөрүн огуп алып разы болуп атам. Ошол эле Азиза Абдрасуловага рахмат айтар элем. Менден бир билгестик, менден бир күнөө кетсе кечирип койсун. Албетте ошондой адамдар барган сайын, күн сайын көбөйүп атат. Мен барына разы. Демек ошол жана жарандык коомду мурда сындап келген. Башкаларга да суроо бердиресиң мени. Заман менен экенсиң. По Конституции у президента страны главная ответственность в соответствии со статьей 60 Конституции. Президент олицетворяет единство народа и государственной власти. То есть он должен обеспечивать единство народа и, кроме того, единство народа и государственной власти. Мы наблюдаем, что вот президент сегодня абсолютно не выполняет свои обязанности,
Он натравливает ту же госвласть, администрации, силовые структуры на свой народ. Мы не смогли даже помещение найти под проведение, например, областной конференции в Аше. Пришлось проводить дома у Анвара Артыкова. Вспомните 15-й год. Какая партия где хотела, там и проводила конференции, съезды, в театрах, филармониях, на стадионах. Вспомните 17-й год, выдвижение президентов. Кто где хотел, театр, филармония, концертный зал, стадион. То есть мы видим, как буквально за 1,5 года в Кыргызстан вернулись бакиевские порядки, бакиевская атмосфера. Вернулась атмосфера страха и предательства. Это, конечно, печально. Уважаемые коллеги, всем, наверное, спасибо. Ну, вы знаете, меня буквально год назад избрали, и я готов. Я думаю, что из наших рядов выйдут новые лидеры, новые вожаки. Тем более мы видим, что наши ряды пополняются и будут пополняться. Я всегда говорил о том, что я в этой жизни всего добился, все видел. Но сейчас такое время, когда кому-то надо стоять впереди, скажем так. Кому-то надо подставлять свою группу. Пока, я думаю, я для этого нужен. Потому что надо говорить правду, и людей трудно винить. Потому что тот, кто предал, он хочет, чтобы все вокруг были предатели. Тот, кто сам нехороший человек, хочет, чтобы все были вокруг еще хуже. В этой ситуации человек слаб, и людей можно запугать там работой, родственниками и так далее. И в этой ситуации все-таки кому-то надо быть впереди. И пока, видимо, я нужен. Көпчүлүктү мындай суроо болот да, өзүңүз баягы жаныңызда жүргөн жүрүү жолдошторуңузду азыркы берген сурама жээнде бар камакка алып жана сиздин айткандарыңызды айтпай өзүнүн бийлигин жумшаткандыктан улам сиз баягы өчөшкөн максатыңызда саясаттан кетип салайын деп ойлойсузбу? Анда мамлекет талкалана берсинби, эл бөлүнө берсинби? Мен жыргап эс алып жүрө берейин. Албетте мен андай жыргап жашайын десем жыргап жүрө бермекмин. Колунда деле бар нерсе. Бирок мамлекетти дагы ойлонуш керек. Татынакай сөз бар акында. Сен ооруба, мен оорубайм, ата журту. Ата журтубуз момундай кыйын мезгилдеги келгенде, ата журтубуз 1,5 жылдын ичинде мына бакиевский замандарга кайра келгенде мындай ойлоп турам, жүрөгү таза адамдар, Кыргызстандын келечегин ойлогон адамдар үйүндө жыргап отура албайт, жыргап жашай албайт. Биз баарыбыз тең Кыргызстандын келечеги үчүн күрөшүбүз керек. Бул биздин мекенибиз, карегилдей мекенибиз. Bir soru.